Мээрим Жуманазарова коло медальга ээ болду. Кумтөр иши боюнча экс-премьер-министр Темир Сариев кармалды. UFC экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келди. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперишин кылып алып барам, бизден алыстабаңыз. Токиодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова коло медаль алды. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль. Ал 3 августта кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмакта монголиялык балбан менен беттешип 1-10 эсебинде отто. Экинчи айлампада мөөнөтүнөн мурда атаандашынын далысын жерге тийгизди. Ошондой эле Япониянын баш калаасында өтүп жаткан жайкы Олимпиадада кыргызстандык балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта күмүш медаль отто. Акжол, алейкум ассалам. Кут болсун медалиң. Күмүш медалиң кут болсун. Ушу буга дагы ыраазы болуш керек. Бу да жаман эмес. Келечегиң алдыда, жашсың, Кудай буйрса, эмкиде алтын медальга жетесиң. Азаматсың, молодец. Мына чыныгы ер азаматтыгыңды, чыныгы Манастын тукуму экениңди далилдедиң. Күмүшкө дагы баары жете бербейт. Молодец. Жакшы келип алгыла, Кудай буйрса келгенде тозуп алабыз. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун, жакшы келгиле. Азаматсыңар. Баарына салам айт менден баарына. Дуктарын көтөрүп койгунда. Ал эми Айсулуу Тыныбекова 4 августта финалда көрөшөт. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы премьер-министр Темир Сариев кумтөр иши боюнча камакка алынганын билдирди. Тергөө Темир Сариев экономика министри жана кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, кумтөр кенинин экологияга келтирген зыянын бир канча миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргенин айтты. Темир Сариев 48 саатка атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сариев 2011-15 жылдары экономика министри болуп иштеген, 2012 жылы кумтөр алтын кенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, аны учурдагы президент Садыр Жапаров жетектеген. Я один тут вижу космическую иронию. Жогорку кеңеш депутаттык комиссиянын корутундусун кабыл албай, мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын ошол кездеги экономика министри Темир Сариев болгон. Темир Сариев 2015-16 жылдары премьер-министр болуп иштеген, 2009 жана 2017 жылдары президенттик шайлоого катышкан. Болду, биз ошого жооп берип жатабыз. Рахмат силерге. UFC уюмунун экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келди. Бул туурасында UFC 38 турниринин уюштуруу тобунан кабарлашты. Аны Манас эл аралык аэропортунан UFC 38 турниринин уюштуруу комитетинин өкүлдөрү тосуп алышты. Аны менен чогуу командасындагы спортчулар Зубайра Тухугов жана Умар Нурмагомедов менен Усман Нурмагомедов келди. Это что такое, братья? 4 утра. Как здесь на диете сидеть? Мындан ары алар Чулпан Ата шаарына сапар алып, ал жакта Нурмагомедов UFC лигасынын мелдешине кадырлуу конок катары катышат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекетке жазат.